Арыбаңыздар, урматтуу замандаштар, Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 19 сабак жакшы сапаттарды өстүрүү, терс сапаттарды жоюу үчүн көнүгүү, машыгуу ыкмаларды пайдалануу деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Жакшы сапат жүрүм турумду адат кылып калыптандыруу үчүн бир ишти үйрөнгөнчө көп жолу кайталоо керек. Белгилүү педагог Макаренко тарбиялоо бул эң туура кылык жорукту жүрүм турумду калыптандыруу боюнча көнүгүүлөр деп айткан. Өзүн өзү тарбиялоодо көнүгүүлөр. Тарбиялоонун өзү тарабынан окуган, көргөн үлгүсү боюнча жасалат. Көнүгүүлөр түз жана кыйыр, табигый болуусу мүмкүн. Табигый көнүгүүлөр бул окуу же эмгек процессинде, турмушта, ишмердүүлүк аркылуу жасалат. Эгер көнүгүүлөр тарбиялануучулар тарабынан оңдоп түзөтүп, пайдасы, зарылдыгын сезип жасаса, сапаттуу болот. Демек, урматтуу угармандар, өзүн өзү тарбиялоодогу көнүгүүлөрдүн дагы көнүгүү аткаруунун өзүнчө 7 алгоритми бар экен. Ошого көңүл буруңуздар. Биринчи, маселе көйгөйлөрдү белгилөө. Экинчи, аны аткаруу чечүүнүн программасын түзүү. Үчүнчү, үлгү тажрыйба көрүү. Төртүнчү, көнүгүүнү сынап аткаруу жана аны талдап түзөтүп кайра аткаруу. Бешинчи, натыйжасын талдоо, баалоо. Алтынчы, убакыттын тездигине жана сапатына жетишүү. 7. Адат көндүмгө айланганга чейин кайталоо. Демек, өзүн өзү тарбиялоодо жогоруда айтылган 7 алгоритмге дагы маани берип, ошонун үстүндө иштөө зарыл. Мисалы, дене тарбияда кайсыл бир кыймылды бийиктикке секирүү, же болбосо оор салмакты көтөрүү, гимнастика жана башкалар кыймыл аракеттерди шамдагай жасоо көнүгүүлөрдүн болушу мүмкүн. Ошондой эле адептүүлүк, ыймандуулук, сылыктык сапаттарды өзүбүздө да мына ушундай көнүгүүлөр менен аткарсак туура болот. Мында эң негизгиси көнүгүүлөрдү удаалаш, системалуу аткарып, ал көнүгүүлөр менен жете турган ийгилик натыйжаларды элестетип сезүү маанилүү. Ошондо адам көнүгүүлөрдөн зерикпейт жана аларды ара жолдо таштап койбойт. Чындыгында бир максатка, ийгиликке жетүүдө тынымсыз көнүгүү жакшы сапатына жеткиче кайра жасоодон тажабай, тынымсыз эмгек эң маанилүү. Ар бир адам өзүндөгү терс сапаттарын байкап, билип, ошол терс сапаттарын жакшы сапаттарга алмаштыруу керек. Мисалы, оройлук, зөөкүрлүк, жалкоолук сапаттарыбыз бар болсо, булардын ордуна сылыктык, мээримдүүлүк, эмгекти сүйүү, иштермандык сапаттарга алмаштыруу. Мына ошентип адам баласы өзүндөгү бардык терс сапат, адаттарды, кылык жоруктарды бардыгын таштап, алардын ордуна жакшы сапаттарды өстүрүп туруу зарыл. Демек, урматтуу угармандар, ар бир адам өзүндөгү терс сапаттарды байкап билип, ошонун үстүнөн иштөөсү зарыл. Ар бир терс сапатка бирден жакшы сапаттарды кошуу аркылуу өзүбүздөгү жакшы сапаттарды өстүрсөк болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул албетте кыйын. Сол колуңдун ачуусун оң колуң менен бас дегендей, терс жакты басып, анын ордуна жакшы ишти жасап, өзүн өзгөртүп тарбиялоо бул албетте кыйын, татаал. Адамдан эрктүүлүктү жана марттыкты талап кылат. Бирок бул эрктүүлүк, марттыксыз адам болбойт. Булар күндөлүк турмушта абдан көп жолугат. Ошондо ар бир адам өзүн токтотуп, жашоо, иш, башкалар менен болгон мамиле процессинде атайын өзүн өзү тарбиялоо эң жакшы натыйжасын берет. Адам өзүнүн үйрөнүп калган мамиле, адат, жүрүш турушун чечкиндүү токтотуп өзгөртүүсүн талап кылат. Ошол өзгөртүү процессинде адамдын мүнөзү чыңалып, эрки бекемделет. Өзүнө да өзүнүн ишеними өсөт. Жакшы сапаттарды улам көп кайталап жасай берели, адатка айландыралы, жакшы иштерди аракеттен адатка,
адаттан мүнөзгө айландырганга чейин улантуубуз зарыл. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.